5 гектар өрүктөн түшкөн кирешени карагаттын 1 гектар берип коет. Сорттун аталышы Ровада, Европадан чыгарылган сорт. Мөмөлөрү чоң келет. Быйыл салдык, бул биздин орусча айтканда парник деп коет, рассадник өстүрө турган жайында. 50 миңди отургуздук ушул жерге. Эми дагы жарымы калды, дагы 50 миң. Мынчалык бир бутакча чыгат. Болду. Ушул тамыры менен готовый көчөт. Селеченский, сорт Селеченский. Эмки жылы могу 20 солдун урожайы менен аркы жылкы ар жакты өздөштүргөнгө өзүнүн расходу өзүн жаап чыгып барат эле да. Башы бияка такыр суу келбеген кайрак жер болчу, ушул жерди иштетип, алдыга жылып. Бүгүнкү болжол менен 1,5 тонна алып коет го. 1-300 чейин. Беш гектар өрүктөн түшкөн кирешени карагаттын 1 гектар берип коет. Мен ошону элге көргөзөйүн деп атайын ушундай кылдык. Эмдиги жылы могу жер жакшы түшүмгө киргенде дагы бир келип тартып көрсөңүз болот. Ошондо түшүмдүн өзүн көрөсүз. Ошондо далилдеп беремин. 1 гектар карагатты өзүнчө бөлөбүз дагы ошонун түшүмүн көрөбүз. Элдин ошол оптовый сатып аткандын баасына коюп туруп көбөйткөндө ошондо эл өзү түшүнөт. 1 гектар карагат отургузган, 5 гектар отургузган абрикоска караганда ошонун түшүмүн берип коет. 1 гектар карагат уже сатыкка терилип атат. Буюрса кечээ бир 170 килограмм терилген. Бүгүн канча терилет? Бүгүн 20 киши бар. Буюрса бир тойло болот го. Азыр биз жайкы мезгилде кандай кылып көбүрөөк череңки чыгарып, анан ошондон көбүрөөк көчөт алуунун жолун көргөзүп берейин. Мунун айтып аткан себеби жылдан жылга суроо талап аябай көп болуп баратат. Карагаттын көчөтүн өстүрүп бергиле деп. Примерно былтыр 150 миң көчөт сатылып кетти. Аягында акыркыларына жетпей да калды. Эл гектарлап көбүрөөк отургузуп баштады. Бүт Кыргызстандын булуң бурчтары алып атат. Ракы, Баткен, Чоң Алай, Алай Куу бардык жерлер алып атат. Анан ошон үчүн батыраак көбүрөөк көбөйтүп алыш үчүн ошонун бир жолу бар. Ошону мен көргөзүп берейин. Ал орусча айтканда зеленое черенкование деп коет. Ушундай өсүп туруп аткан мезгилде жайында черенковать эте турган метод болот. Мына могул карагат, кызыл карагат өзү. Сорттун аталышы Ровада, Европадан чыгарылган сорт. Мөмөлөрү чоң келет. Бул дагы кээ бир сүйүүчүлөр бар. Бизге кызыл карагаттын көчөтүн бергиле деп көп сурашат. Ошон үчүн азыр примерный көргөзүп берейин. Мына могул ушул кызыл карагаттын 1 жылдык сабагын кесип алабыз. Мына могул жерде азыр катып калган сабагы турат. Мына катып калган сабагы, а могул каты элек сабагы. Жаңы толуп баратат да. Биз азыр ушул экөөнөн тең чыгарып алсак болот. Азыр мына могул 1 жылдык кесебиз, мен көрүп берейин. Мына могул былтыркы сабагы, ошол былтыркы сабагынан быйыл мына жаңы чыкты. Өңү бияк күрөң түстө болот, а бул ачык түстөгү. Мына ушул 1 жылдыкты ушундай кылып билсе болот. Мурунку жыл менен азыркы быйылкы жылдын көчөт сабагы айырмаланып турат. Ошонун азыр үстүнөн кесип алабыз. Ал үчүн курч, жакшы секатор керек. Мына биз азыр кесип алабыз. Карап тургула. Мындан 1, 2, 3, 4. Могу жерден ушундан 4 череңки чыгарып алсак болот. Калемче. Могуну көрөлү азыр. Мына мунукусун дагы кесип алабыз. Мына бул жана каты элек. Негизи ушундай момундай ачык сабактууларынан алыш керек да. Ушул көбүрөөк
жанданып кетет. Чем могул өтө катып кеткен жерге караганда. Бул жерди алып иштеткенибизге мына уже 3-жылдын 2-жыл бүтүп 3-жылга кетип баратат. Кудай буюрса түшүм ала баштадык. Түшүмүбүз жакшы. Ушул жерлер кайрак, эчтеке өспөгөн жерлер болчу. Бирок эмгектенип ушул жерге суу чыгарып, жерлерди жумшартып, удобрение берип, ушул эмгекти көрүп атабыз. Кудай буюрса мына быйыл 1-чи урожайыбыз. Урожайыбыз аябай мөмөлүү. Жакшы байлады, Кудай буюрса, эмгектенгенибиздин кайтып атат эмгеги. Быйыл салдык, бул биздин орусча айтканда парник деп коет, рассадник өстүрө турган жайында. Рассадник өстүрө турган жашыл калемче менен көбөйтөбүз. Обычно калемче менен жазында отургузулат. Анан жайында жашыл, то есть жалбырагы менен отургузса дагы болот. Ошону биз ушундай жасап алдык. Спрос, то есть элдердин суроо талабы көп болуп баратат. Элдер гектарлап айдай башташты карагатты. Ошон үчүн карагаттын көчөтүнө көп сурап атат. Биз ошону көбүрөөк элдин талабын, суроо талабын көбүрөөк канагаттандыруу үчүн ушундай рассадник кылып, убакытты утуп, кыска 10-15 сантиметрлик келген череңки жасап, ошону менен анан көбөйтүп атабыз. Азыр ичинен көргөзөлү. Снимайте, она быстро собирает. Бул жерде негизи 12 000 көчөт отургузулган, 12 000 көчөт алганбыз. Ошонун 95% толук өсүп өнүп берди. Бул жерде көп биринчи жыл иштегендик кылып көп катачылыктар кетти. Негизи көп эле инструкцияны сакташ керек экен. Эң биринчи тигерден мурун биз арыктан суу боюнча эле сугарабыз деп. Ал негизи тоонун суусу менен кичине муздак болуп өсүшү жайлайт экен. Быйыл тамчылатма сугарын ишке ашырдык, коюп чыктык. Ушундан бери өсүшү деңгээли өтө жогорулады. Мисалы бул жерде отоого көп кыйынчылыктар болот экен, бирок аны деле туура кылып, көлөңкө салса, жазында эрте жазда жакшылап тазалап, бир көлөңкө салып койсо, жайлап иштегенге жеңил болот экен. Карагаттын өсүшүнө дагы, өзүң эмгек кылышыңа дагы, уходко дагы көп каражатты көп талап кылбайт экен. Биринчи ошо көлөңкөдөн, анан капельниядан качпаш керек экен. Биз азыр парниктин ичинде отурабыз. Парниктин эң негизгиси бул нымдуулукту кармап берет. 3 талап болот ушу парникте. Биринчиси нымдуулук. Нымдуулук 90%, 95%ке чейин нымдуулук болсо аябай жакшы. Могул туман образовательдер ушул туман кылып берип турат иштеткенде. Ар бир определенный бир өлчөлүү убакытта өзү иштеп турат. Туман кылып, бул калемчелерди кичине көрүп турат, нымы бар. Калемчелерди нымдап, жалбырагын нымдап берип турат. Эми экинчиси температура. Температура примерно 25 градустун тегерегинде аба ушундай болуп туруш керек. Экинчи талап. Анан үчүнчү талабы желательно мына карап турган бул кум. Мына кум. Ушундай кумдак жер болуш керек да. Себеби ашыкча ным ылдый карай сиңип кетет дагы, өзүнүн керектүү эле нымын кармап турат тамырлаганга. Анан кийин тамырды казып алганга да, тамырлаган калемчени казып алганга да оңой болот. Ушул 3 талап болсо эле, анан ушул парник. Мына азыр могу парникте где-то кечээ 50 000 отургуздук ушул жерге. Эми дагы жарымы калды, дагы 50 000. Могу узуну 40 метр, туурасы 30 метр. Ушул жерден 100 000 тамырлаган жашыл көчөттү алып алсак болот. Бир айда тамырлайт, бир айда. Анан күзүндө кайра ушуну көчүрүп алып туруп жерге отургузса, эмдиги жылы бул өсөт. Өскөндөн кийин көчөт даяр болуп калат. Анан биз убакытты дагы утуп атпайбыз. Мына быйыл 2024-жыл. 2024-жылы тамырлатып алабыз. Андан кийинки жылы топуракка отургузабыз дагы, ал өсөт.
Ал өскөндөн кийин уже элге таратканда ошол эле жылы, то есть 25 жылы өсөт, а 26 жылы уже түшүмгө кирип кетет. Как будто биз 1 жылдык убакытты быйыл утуп аткандай болуп калабыз да. Мунун основной ушул парниктин негизги преимуществосу ушул. Эми кандай даярдап берет? Мына азыр биз кызыл карагат равада сортун алып келдик. Равада сортун. Азыр кандай кылабыз, ошону көргөзүп берейин. Негизи эмне курал керек? Секатор керек, кайчы керек. Кайчы ар кандай кайчы болсо болот. Мына кадимки швейный кайчы, бул канцелярский кайчы. Андан сырткары бизге канцелярский бычак керек. Бул өтө курч болот. Бул бычактар аябай жакшы, оңой болот кескенге. Ушул менен кесиш керек. Эгерде биз азыр калемчени секатор менен кесебиз десек, ылдыйкы жагын жаракат кылып, бул деген басып былчитип туруп анан кесет да. Ошон үчүн секатор менен кеспеш керек. Желательно мына момундай өтө курч, жакшы бычак. Садовый нож болсо деле жакшы, бирок биз көбүнчө ушул канцелярский бычак менен колдонобуз. Мына карап турсаңыздар, мына негизи 2-3 жалбырак, 3 жалбырактуу жеринен алабыз. Мына азыр биринчисин астынан кыйгач кесебиз. Кыйгач кесерде колду жаракат албаш үчүн өтө курч да. Ошон үчүн мына могул жалбырак байлаган жалбырак кетип атпайбы? Ошонун астынан кыйгач гана 45 градуста кыйгач алдык. Мына кестик. Биринчи, экинчи жалбырак, анан үчүнчү жалбырактын үстүнөн тупойраак кесебиз. Тигил өтө тигирээк кестик, муну тупойраак эле кесебиз. Мына. Андан кийин кайчы менен ылдыйкы 2 жалбыракты кесип таштайбыз. Үчүнчү жалбырактын жарымын кесебиз. Азыраак сууну бууландырыш үчүн. Мына биздин зеленый черенкование деп коебуз. Жашыл калемчебиз даяр. Ушул быйыл 1 айдын ичинде тамыр кой берет бу жерден. Тамыр кой берет. Анан күзүнгө чейин кичинекей мындай жалбырактар өзүнүн могул жалбырак алпадайт. То есть бул жалбырак өзү түшүп калат дагы, ордуна кайра жаңы жалбырак менен жаңы мынчалык бир бутакча чыгат. Болду. Ушул тамыры менен готовый көчөт. Анан биз муну сода сатыкка чыгарбайбыз. Муну кайра сыртта питомник бар, көчөткана. Ошо көчөтканага өстүрүп алып, бир 30-40-50 сантиметрге чейин өстүрүп алып, андан кийин сатабыз. Ушундан чыккан мына быйыл 24-жылы тамырлайт, 25-жылы поледан питомниктен көчөтканадан өстүрүп алабыз. Кийинки жылы 25-26 отурганда ушул көчөт уже түшүмгө кирип кетет. Мына бул бирди алдыкпы? Көргөзүп берейин. Эми экинчисин кайра могу ылдыйкы жалбырактын астынан кыйгач 45 градуста кыйгач кылып туруп кесип алдык. Мына кесип алабыз. Анан үчүнчү жалбырактын үстүнөн кайра тупой кылып туруп кесип алабыз. Мына. Мун даяр. 3 жалбырак. 2 жалбырагын кесип таштайбыз. Үчүнчү жалбырактын жарымын кесебиз. 2 көчөт даяр. Үчүнчү көчөт. Биз карабыз, если ийилген болсо, значит каты элек, бул жарабайт. Могуга чейин уже катыптыр. Үстү каты элек экен, ал жарабайт дагы. Муну алып таштадык. Мына кайра 3 жалбырак, астыңкысын косой кылып кесип алабыз. Кесип алдык. Анан экинчи жалбырагын алабыз. Үчүнчүсүн мындай кылып жарымдан кесип коебуз. Мына бир сабактан биз 3 даяр жаш калемче даярдап алдык. Мунукун көрөлү. Мында жалбырактар жышыраак байланышкан, Ошон үчүн мында 1, 2, 3, 4, 5-ден себеби 5-жалбырактын үстүнөн кесип алабыз. Мына кесип алдык. Андан кийин муну кайра ылдыйкы жагын кыйгач кестик. Мунун жалбырактарын алдык. Муну жарымын кесип койдук. Мына 4-үнчү калемче даяр. Дагы алабыз. Минимальный 12 сантиметр, 12-15 сантиметр болуш керек. Ошону карап туруп, ошол сантиметрин, бул жалбырактын санына эмес, эми буяк жалбырактар улам жыш отургузгандыктан
сантиметрге карап атабыз. Мына 12 сантиметр чыгат примерно, 12-13 сантиметр келет. Кесип алабыз жалбырактарын. Мына. Анан бул жалбырактын мындан кыйгач кесип коебуз. 50% жалбырагын кесип таштайбыз. Бул уже мына асты ылдыйкы жагын дагы жалбырактан ылдый кесип коебуз, кыйгач. Бул даяр. Кийин колуңарга көнүп алгандан кийин оңой эле болот, бат-баттан жасап берсеңер болот. Бир күндө примерно 1,5-2 миң көчөттү даярдап алсаңар болот. 5-чи даяр болду. Карайбыз. Бул уже адревеснение боло элек, то есть каты элек, ошон үчүн бул жарабайт. Мына болду. Булар уже жарабай калды. Биз 5 көчөттү даярдап алдык. Мындан кийин эмне кылабыз? Муну күндүз даярдап алдык да. Күндүз даярдап алгандан кийин өзүнүн стимулятор роста деген берки порошок, ошону берсең, ошону. Стимулятор роста деген порошок болот. Мына могул көргөзүп берейин. Ушул соодада бар. Өзү атысы индалил масляная кислота деп коет. Болбосо гетероауксин деп коет. Ар кандай мунун бутанол менен кошулмасы бар, пропанол менен кошулмасы бар. Ар кандай кошулмалар бар да, ушулардын баары стимулятор роста деп айтылат. Бул стимулятор роста кайсерде болот? Бул мына өсүп атпайбы? Ушунун эң учунда болот. Ушул өстүрөт өсүмдүктү. Жаратылышта ушундай болот да. Ар бир өсүмдүктүн жалбырактардын учунда же болбосо бүчүрдүн башында болот да, сабактын учунда. Ошол өстүрүп турат. Ошол химический жол менен алынган порошок түрүндө болот. Ак түстөгү, ак сары түстөгү порошок түрүндө болот. Кичине көргөзүп коеюн. Бул бизде жасалбайт, бул чет өлкөдөн сатып алабыз. Ушуну 5 граммын 1 литр спиртке эритебиз. Же болбосо 0,5 граммды, мына могу жерде бутылка турат. Спиртовый бутылка. Бул жерде уже эритилген 0,5 грамм 100 миллилитр, то есть 100 граммга спиртке. Ушул 10 литрге аралашат сууга, 10 литр суу. Ошол 10 литр сууга аралашканды где-то мына ылдый жагынан өйдөрөөк бир 3-4 сантиметр кылып туруп, анан ушуну сууга салып коет дагы. Бул мына бүгүн ачыдык, бүгүн жасадыкпы? Жасагандан кийин эртең мененкиге чейин 10 саат же 24 саат каныгат. Ушул аралашманын ичиндеги могу порошок уже муга кирип, анан сууга эритилбедиби? Ошол суунун составындагы стимулятор роста бул кыйгач кесилген жерге барып туруп, ошол жерге орун алат дагы, то есть растение өзү сиңирип алат. Сиңирип алгандан кийин болду, ошол бат тамыр байлайт. Ошону менен бул өсө баштайт. Азыр менин мына могу артымда турат. Биз мунун үстүңкү баягы ушул өсүп кетеби, мунун бир 30% өсүп кетет. Ошон үчүн биз муну ыргытып ийген жокпуз. Өйдөрөөк кылып туруп сайып койдук. Буну сугарып атабыз. Могу болсо мына ушундай кылып даярдаган калемчелер. Биз азыр бул жерде 47 миң капитан карагат деп коет, золотистая смородина, ошону отургузганбыз. Муну отургузгандан кийин оңой эле, муну акырын мындай кылып туруп, баягы раствордон алып туруп, андан кийин анан сууга салып коебуз. Мына мындай кылып эле отургузуп койсок болот, сайып коебуз. То есть кумга оңой эле кетет, кирет. Көрдүңөрбү? Кумга оңой эле кирип атат. Мына жалбырак чыгып турат. Бул бияка отургузулуп атыптыр. Болду, 1 айдан кийин ушул ар бир маалы менен нымдуулукту кармап, могул жалбырактын көрүңүзбү, эме жылтырап атат. Бул деген тамчы еще кургай элек. Биз кургатпай жалбыракты нымдап турабыз, бул туманобразователь менен. Анан кургап кетпейт. Аягында аягы бир 30 күндүн ичинде тамырлайт.
ошо менен тамырлап турат. Анан күзгө мал же жазында муну сыртка питомникке алып чыгып отургузуп тамырлатып алабыз, болду, готовый көчөт болуп калат. Өзүнүн дагы жалбыракка чача турган стимулятору бар. Аны 1 граммын 0,1 граммды 1 литрге аралаштырып туруп, ошону лейка менен чачып турабыз. Эми аны бир 2-3 жолу ошондой кылып коебуз. Болду, анан тамырлайт. Эми бул жерде жалаң мындай галимый кум да, азык зат деле почти жок. Мында эми бар дечи кумдун составында, бирок эми тиги майдасында. Бирок биз бул жерде эмне үчүн кумга отургузуп атабыз? Нымдуулукту, керектүү нымдуулукту карап берет, ашыкчасы ылдый сиңип кетет. Ошон үчүн биз именно могу кумдак жерге отургузабыз. Мына кумдун үстүнө парникти жасап алдык. Эми ушул жерден тамырлатып эле анан көбөйтүп кете беребиз. Сорт Серера. Самоопыляющий сорт.